Балажан окуу борбору кичинекей акылман ирими. Иримдин жетекчиси Кенжеева Аида Алымбековна. Саламатсыңарбы балдар? Азыр бардыгыбыз ордубуздан турабыз жана Кыргыз мамлекетинин гимнин ырдайбыз. Унутуп калган жоксуңарбы? Ордуңардан тургула, оң колуңарды жүрөгүңөргө коюп, гимнди ырдагыла. Видеону паузага коюп тур. Азаматсыңарбы балдар? Эми ордуңарга отуруп сабакка даярдангыла. Бүгүн 14 май, күнгө кайсы күн эле? Жума. Туура. Бүгүнкү сабактан биз сүйлөмдүн аягына коюлуучу тыныш белгилер менен таанышабыз. Бул тыныш белгилерди силер китептерден, жомоктордон көргөнсүңөр, биринчи тоголок чекит болуп турат. Мен чоңойтуп койгом. Ал негизги китептерде, дептерлерде кичинекей эле чекит болот, Экинчиси илеп белгиси. Кана мен менен кайталагыла. Илеп белгиси кайра. Илеп белгиси. Азаматсың. Үчүнчүсү суроо белгиси. Эмне экен? Кайра айтсаң? Суроо белгиси. Азамат. Дагы бир сериядан айтып чыкчы. Биринчи кайсы? Чекит. Экинчи илеп белгиси. Үчүнчү суроо белгиси. Азаматсың. Чекит жөн эле бир нерсени баяндап айтканда сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Мисалы, Анара ырдап жатат деп айтсак, биринчи сүрөттү карагыла. Анара ырдап жатканын жөн эле айтсак, анда сүйлөмдүн аягына чекит коюлат экен, Экинчи сүрөттү карагыла. Кыздын атын эмне деп коесуң сен? Мен кыздын атын Айдай деп коем. Айдай мамалагы менен ойноп жатат. Же ойноду десек, Айдай мамалагы менен ойноду десек, сүйлөмдүн аягына дагы эле чекит коюлат. Эми үчүнчү сүрөттү карайбыз балдар. Үчүнчү сүрөттөгү балага сен кандай ат коесуң? Мен Бекжан деп коем, сенчи? Ана сен сүйлөм түзүп көрчү. Мен да сүйлөм түзөйүн. Бекжан футбол талаасына барып, футбол ойноду десек, сүйлөмдүн аягына балдар чекит коюлат. Жөн эле бир нерсени айтсак, чекит коюлат экен. Мисалы, бака сазда жашайт. Сүйлөм аягында чекит турат, көрдүңөрбү? Балдар мектепке барышат. Сүйлөмдүн аягына эмне коюлду? Туура, чекит коюлду. Кийинки белги балдар, бул суроо белгиси. Бир нерсени сурайбыз да, мисалы, биринчи сүрөттү карагыла. Баланын атын ким деп коелу? Айбек, Кыздын атын Айгүл деп коелу. Айбек сурап атат. Айгүл, сен сабагыңды окудуңбу? Деп сурады. Демек, Айгүл, сен сабагыңды окудуңбу деген суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Эми экинчи сүрөттү карайбыз. Кыздын атын Гүлжан коелу, баланын атын Дастан деп коелу. Эми Гүлжан Дастандан сурайт экен. Дастан, сен мектепке барасыңбы? Десек, сүйлөмдүн аягына суроолуу белги коюлат экен. Суроо белгиси. Көрдүңөрбү, бала кыздан сурап атат. Айзада, сен лыжага барасыңбы?
Айзада, сен лыжа тепкени барасыңбы деп сурап жатат. Демек сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат экен. Экинчи сүрөттө акыл менен актан экен, Акыл актандан сурап жатат. Актан, сен көлдү жакшы көрөсүңбү? Бирок сурап атат, Демек сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат экен. Эми кийинки белги бул илеп белгиси экен, балдар. Бир нерсеге кубанганда, же болбосо бир нерсеге аябай жинин келгенде, сүйүнгөндө, же бирөөнү куттуктаганда коюла турган белги экен да. Сезимиңерди билдирип айткан, ички сезимиңерди билдирип айткан сүйлөмдүн аягына коюла турган белги бул илеп белгиси экен, балдар. Мисалы, бул бала сүйүнүп атат. Ура! Көрдүңөрбү? Ура! деп сүйүнгөндө сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлуп атат. Эми бул апасы, көрдүңөр, апасы кызын урушуп аттыр. Бол, сабагыңды оку. Сүйлөмдүн аягына мында дагы илеп белгиси коюлат экен. Бирок силер бул кыздай болуп окубай жүрүп албайсыңар, силер окуйсуңар, Бул жөн эле сүрөт. Анан бирөөнү куттуктаганда дагы илеп белгиси коюлат экен, мына. Биринчи сүрөттү карасаң, мый мышыкты куттуктап атат. Апа, майрамыңыз менен. Сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлду. Кийинки сүрөттү карагыла. Бирөөнү жакшы көргөнүңөрдү билгизсеңер дагы илеп белгиси коюлат. Мен сени жакшы көрөм. Мен сени жакшы көрөм, апа. Же болбосо мен сени жакшы көрөм, балам. Десе, бул сүйлөмдөрдүн аягына илеп белгиси коюлат. Силерге тапшырма, балдар. Ата, апа, мектеп, бала, китеп, жакшы, оюнчук. Бул сөздөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Анан аларды катыштырып ар кандай сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Сүйлөмдөрдүн аягына чекип, суроо белгиси, илеп белгилерин тууралап койгула. Кийинки тапшырма, ушул сүйлөмдөргө ылайыктап кандайдыр бир сүрөттөрдү сонун кылып тарт. Саламатта калгыла.